sizge çoğun rahmatınızды, ыраазычылыгыңызды билдиргибиз келип турат. Мен Акниет Аманат коомдук фондунун жетекчиси. Мендер буюрса ушул жуманын аягында Кыргызстанга кетип баратканбыз, бирок Асылбек пациент баласы бул жерде калат. Себеби экинчи көзүнүн операциясын дагы бир жакшы үмүт менен күтөбүз. Негизи баланын операциясы кандай ийгиликтүү эле болдубу, жеңил эле болдубу, сиз үчүн кандай болду, ошону бизге бир кеңинен маалымат айтып кетсеңиз жакшы болот эле. उसका नाम मेदर सपतबार, Акниет Аманат फोन को डायरेक्टर को या एनजीओ का। आपको पहले बहुत शुक्रिया क्योंकि उसको ऑपरेशन कर दिया आप। फिर उसको सवाल है ऑपरेशन कैसा हुआ, मतलब ठीक है अभी बच्चा। ऑपरेशन अच्छा हुआ। बहुत बड़ा सिस्ट था दोनों साइड में, राइट साइड में बहुत बड़ा था, तो पहले उसमें से हमने पानी निकाला, वो जांच के लिए गया है। फिर हमने पूरा का पूरा सिस्ट निकाला और अच्छे से सब निकल गया है। अभी थोड़ा सा स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग सेटल डाउन हो जाएगा। Операция жақсы өтті деп атат, башына эле болду. Баланы ошо оң жагындагы сууну алдык биз деп атат. Анан ичиндеги ошо шишканы да алып салдык деп атат. Азыр балада кичине көзүндө шишка бар, бирок бул секин өз ордуна келип кетет деп атат. Анда экинчи көзүн качан операция жасасак болот? लेफ्ट साइड में कब ऑपरेशन होगा उसको? अभी जो राइट का हमने पानी जांच के लिए दिया है, वो 1-2 दिन में उसका रिपोर्ट आ जाएगा। वैसे तो उसमें कुछ ऐसे नहीं निकलना चाहिए, बट हम उस रिपोर्ट के लिए वेट करेंगे। वो सब क्लियर आएगा तो फिर दूसरी आँख का करेंगे। Азыр бул оң жактан алган сууну анализге тапшырыштыр булар. Анализ результат келгенден кийин анан кийин билет экен. Андай эмне болду, анан ал жагынан сол жагын качан операция кылышканын дешет экен. Бул азыр экинчи көзүнүн операциясында коркунуч жаралбайбы? Бул бала үчүн азыр кыйынчылык болбойбу? Түрмөдө канча күндөн жасалып калышы мүмкүн? मैम अगर ये लेफ्ट साइड ऑपरेशन होगा, बच्चे के लिए प्रॉब्लम नहीं होती है ना, फिर मिनिमम कितना दिन अगर लेफ्ट भी राइट की तरह है तो 3-4 दिन के बाद वो जा सकते हैं। Biz o'sha analizdan keyin ko'ramiz dedi-ku bu. Agarda sol jag'idagi o'ng jag'inday rezultat bo'lsa, diagnozunda 2-3 kundan keyin operatsiya qilishimiz mumkin dedi. O'sha только rezultatni kutib hozir analiz rezultatini. Sırtında эле баягы көзүнүн шишиги болсо керек, бирок бул бала боюнча баягы көрүп кетүүсү үмүт бизде аябай чоң болчу. Балким Кудайым биз күтпөгөн жерде бир жаңылык берип калаттыр деген көп эл, биз эле эмес, жалпы элибиз күтүп атат. Балким экинчи көзү нөбөт башкача бир жаңылык берер депчи. Ошону күтүп атабыз, балким көрүп кетет. Бул жак врачтын сөзүн мурунда укканбызбы? Бул көрүүдөн такыр түгөлүк ажырады депчи. Балким башкача бир жаңылык берип калат деген ушундай үмүт күтүп атабыз. Анан бул сыртында эле эмес, ичинде дагы шишик болгон экен да көзүнө, а? Ошону суроо берейинби? Мен उसको आई में पहले हम उम्मीद कर रहा था वो बच्चा देख पाओगे, लेकिन अभी नहीं है, नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन लेफ्ट साइड में आई एक्चुअली इसके आई बने ही नहीं है। लेफ्ट साइड में भी ऑपरेशन करके उसके बाद खाली कॉस्मेटिक है, मतलब इतना बड़ा ग्रोथ भी नहीं चाहिए, है ना? तो फिर आई को सिर्फ ऊपर मतलब पानी था या फिर अंदर सिस्ट भी था? नहीं, इस वजह से बड़ा होगा कॉस्मेटिकली कि देखने में थोड़ा सा बेटर लगे, जो भी आगे होगा वो कॉस्मेटिक ही होगा। अभी तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम पूरी आँख को डाल सकें। Birinci кезекте бала көзү ошо тубаса көз жок экен да, көз немеде пайда болбогон экен көз балада. Ошондуктан азыр биз эми мындай технология жок, балага бир көз коюп көргөнгө дейт. Бирок кийин бала чоңойгон сайын ошо косметикалык суу көзү эми ордуна түшүп калат да, бирок бала көрбөйт да. Көздү ушу көздө сууда болгон, суунун ичинде ошо шишикте болгон экен. Анда биз сизге бүгүнкү күндө бул баланы бир эле биз эмес, жалпы кыргыз эл тааныйт. Жалпы кыргыз эл дуа кылып турган, мына кече күнү көзүн көрбөсүн боюнча эл калышып чалып, андай ызаланып, ыйлаган инсандар болуп атты, бизди кошо ыйлап атты. Бирок ошол инсандардын баандай эмесин биздин сунушубузду туура кабыл алып, бул операциянын пакети, скидка кылып бергендеги пакети. ошону сурап демек болом. था पहले कोई मतलब देख पाओगे थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी ये पैकेज है
После डिस्काउंट के बाद ये है ना पैकेज है ना काफी डिस्काउंट भी है аябай जितना हो सकता है उतना ले लिया мен колуман канча жардам бере алдым ошончалык скидка кылдым деп атат азыр ошо после скидка пакет экен бул түшүндүм. Мен сизге ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Биз Ак ниет аманат коомдук фондунун атынан, Асылбек Таксырдын үй бүлөсүнүн атынан жана бүгүнкү күндө сизге элибиз күн санап бата берип атат. Аябай рахматын айтып атат. Сизге ушунчалык ыраазычылыгын айтып атышат. Сизге өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул баланы ийгиликтүү жеңил операциядан чыгарып бердиңиз. Сиздин бул кылган жакшылыгыңызды биз түбөлүк унутпайбыз. मैम आपके लिए बहुत शुक्रिया उसके नाम से अकनियत अमानत मतलब अकनियत एनजीओ के तरफ से पूरा किर्गिस्तान से तरफ से फिर ये उसके फादर और मदर के तरफ से आपको बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके लिए हम और पूरा किर्गिस्तान दुआ कर रहे हैं क्योंकि बच्चे के बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया आप थैंक यू वेरी मच Thank you. Бул кылган баягындай бириле бул балага жеңилдик кылбастан баягындай пакетин, баягы скидка арзандатып, болуш арзан кылып бердиңиз. Ушуңузга биз өтө башкача баа бердик. Эч качан оорубаңыз, ден соолуктуу болуңуз, ишиңиз дайым алдыга жыла берсин. Сизди Кудай буйрса биз Кыргызстанга чакырабыз, Кыргызстанга барып биздин жаратылышты көрүп келебиз. मैम आपके बहुत शुक्रिया फिर आप बहुत मतलब डिस्काउंट कर दिया पेशेंट के सोच लिया आप फिर आपको पूरा किर्गिस्तान वेट करेंगे जाके फिर तो घूमने के लिए हाँ आऊंगी बरामदे कोई ना बनाया बिल्कुल आऊंगी सुना है बहुत सुंदर जगह है बिल्कुल आऊंगी आया है जक्ष जेल किर्गिस्तान दार धन्यवाद बरामदा थैंक यू मैम आपको गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच Рахмат, чоң рахмат. Thank you. Thank you. Сизден вопрос жокпу, Таксыр? Менде жок. Суроо жокпу, сизден суроо жокпу? Баары жакшы. Бул ата-энеси да аябай сизге рахмат айтты. Разы फादर болуп और сүйүнүп मदर турат. थैंक यू वेरी मच Сүйүнүп. Thank you. थैंक यू देगले Thank you. Thank you. Жүрün, бас. Болды. Хакан болыңыз.